Bala kesке жетеби, бирок анын бактысы да азабы да теңме тең болду. Эне бала ээрчишип алып таң атпай отунга барганыбызды эстейм. Сайдын өөгүндөгү чычырканактуу бадалга колу бутубузду тыттырып, алыбыздын жетишинче термелеп, куурап калган бутактарын сындырып, сынгандарын жыйнап чогултуп, белибизге байлай келген көтөрмөгө таңып алып жолго түшө элек. Кыргыздар 3 метрге жакын аргам жижибин көтөрмө деп коет эмеспи? Энем адегенде менин отунумду көтөртүп, анан өз отунун сүйрөп барып жардын четине коюп, кашатка түшө калып өз ыкымына салып көтөрүп жөнөтчү. Энемдин көтөрүп бараткан отуну мага тоодой чоң көрүнчү. Биз эне бала сай бойлоп ээрчишип, улам кашаттуу жар көрүнсө тынып алып айылга түшүп келчүбүз. Эс алып олтура калганыбызда энем чөпчөр лээшкен бети башынан аккан терин, дегиле жаралгандан жакшылык көрбөгөнсүп, ийрейип, мыйрайып, жарылып кеткен манжалары менен терини арчып, ак чалган чачын оңдоп, жоолугун кайра салынчу. Энемди аячумун. Бир да баланын энеси менен энем окшоп отун терип, отун көтөрчү эмес. Атаң көрай, бир заматта ак дөө болуп кубулуп калсам, энемди отуну менен көтөрүп алып бир да кишиге, бир да баланын көзүнө көргөзбөй келип үйдө болуп калат элем. Анда энемди убара кылбай өзүм эле отунду тоодой үйүп салмакмын деп кыялданар элем. Эне, мен качан чоңойом? Чоңоесуң алдыңа кетейин. Чоңойсом сага отун ташытпайын, от тилегиңден кагылайын. Биз бара түшүп дагы бир тынып кобурашып олтурабыз. Кечкиле отун ташый беребиз бене. Кышка жеткидей ташып алалы балам, бизге ким отун бермегеле? Ой, кышка чейин дагы көп бар эмеспи? Көрүнгөн тоонун ыраагы жок, кыш эртең эле келет балекетиңди алайын. Кылганың катуу болсо татканың таттуу болот, дейт энем. Биз түшкө чейин отун ташыйбыз. Отун көтөрүп келатып ойноп жүргөн балдарды көрүп арданам. Менден бөлөк бир да бала отун ташыбайт, бирок мен отун ташып жүрүп, жипти казык бош чалып байлаганды, күрмөп байлаганды үйрөнүп алдым. Кийин көтөрмөнү белиме танган бойдон кетип, отунду жалгыз көтөрүп келип жүрдүм. Ошондо энемдин сүйүнгөнүн айтпа, берерге ашын таппай айланып тегеренип кетер эле. Кенедей баланын ап келген бир ууч отуну кайсы болор дейсиң? Көрсө курган энем менин отун көтөрүп келгеним эмес, менин жардам берейин деп калган аракетиме чоңоюп баратканыма сүйүнгөн турбайбы? Каникулга тараарыбыз менен чач койдуруп, суулап тарап, окуу башталса дагы алдырбай жүрүп, анан мугалимдерден тил угуп, бир-эки жолу илинейкага түшкөндөн кийин гана кайран чач менен коштошчу элек. Шаарда балдарга чач койгонго уруксат берет экен, а биз эмне үчүн чач койсок болбойт дечүбүз. Чач койгондун балекетин аласыңарбы? Андан көрө сабакты тыңыраак окуп алгылачы. Шаар деген шаар, айыл деген айыл. Шаарда бит жок. Силер чач койсоңор биттетип жибересиңер дейт. Дөөлөт агайыбыз. Мен ошондо мектептен кетип калып, бити жок шаарга барып чач койдуруп жүргүм келет. Бирок энемди кантем деп ойлоп токтоп калам. Кыздардын баары эле чаччан жүрбөйбү деп ичибизден кыжынчубуз. Чач койдуртпай бир аз өсүп келатса эле, эртең чачыңды алдыртып келбесең сабакка кирбейсиң деген мугалимдер бизге фашист болуп көрүнчү. Мектепте мугалимдер сабак билбеген балдарды эмне Куланакка кеткиң келип атабы деп коркутчу. Куланак деген азыркы Нарын районуна караштуу кадимки эле Куланак айылы болчу. Көрсө бул жерде облустун райондоруна трактористтерди, комбайнерлорду даярдоочу профессионалдык техникалык окуу жайы бар экен. Ошол кездери класстан класска көчпөй кала берип, жашы да, бою да чоңоюп кеткен балдарды Куланакка айдап жибермей адат боло баштаган. Сабак билбей жалдырасак эле, Куланакка кеткиң келип атабы дечү мугалимдер. Куланак деген укканда эле денебиз жыйрыла түшчү. Куланак деген бизге Керимбай Токтогулду сүргүнгө айдап жиберген Сибирге окшошуп сезилчү. Ошондой күндөрдүн биринде Куланактан кудус келиптир деген сөз мектепке чагылгандай тарады. Кандай экен? Укмуш, чачы желкесинде экен. Мугалимдерди карап алып тамек тартып турду. Оми, эрекен, бычагы бар бекен. Бычагын койнунан алып чыгып ыргытты эле. Тереке барып сайылып калды. Оми де. Тамекисин тартып бүтүп бутунун алдына таштап, жалтылдаган уштуу түплийинин башы менен мына минтип тебелеп туруп ышкырып басып кетти. Туята. Ушуларды угуп алып элеп-желеп болгон бойдон энеме жетип, эң чоң жаңылык катары кабарлаганча шаштым. Эне, Куланактан кудус келиптир. Рас болгон тура кагылайын. Талаа түстө жакшы эле жүрдү. Келип апасы менен бөбөктөрүнө тээк болсун эми.
Атасы Асанбай ченебеген азамат эмес беле бейиши болгур. Гүлдөп турган кезинде аттан жыгылып өлбөдүбү бечара деди. Тамек тартат экен эне дедим. Энемдин таң калбаганына таң калып. Чоң ойбоду, тартса тартсын деп койду. Бычагы бар экен дедим. Илгери аскерден атаң раматтылыкта немистики деп бычак ала келген. Жанда жок курс эле кийин шурунду кусурап кетип жоготту деди кайдыгер. Ошол кудус хулиганы жок эле аккордеонду сыбызгыта тартып, ош пединститутун бүтүрүп, бизди оштун сулуусуна жеңелүү кылып, музыка мугалими болуп мектепти райондук кароо сынактарга катыштырып, балдардын жан дүйнөсүн агартып жүрүп өмүрдөн өтүп кетти. Куланакка мындан кийин тамекисин балдардын бетине басып өчүргөн эрдик үчүн биздин айылга Чолпон бойдон да катуу даңкы чыккан ат башлык хулиган Жунусалы кетти. Бирок тамекисин бетке басып өчүргөнү кийин калпка чыккан соң мурдагыдай болбой, дароо эле кадыр баркы түшүп калды. Кийин үйлөнүп жайланып, Токмоктогу техникумду бүтүрүп, совхоздо механик, инженер болуп иштеди. Ичинде кири жок, даалдаган, көзү чуңкул, бирок өлгүдөй калп айткан. Чын сүйлөгөндөн көрө жанын жеп жалган сүйлөгөндү жакшы көргөн. Калп айтуу жагынан таластык досторундан да ашып түшкөн. Бирок эмнегедир айткан калпы өзүнө, анан энеси Калич ападан башка бир да адамга зыяны тийбеген жан эле. Касым Жестем такыр эле сүйлөбөгөн, өз оокатына тың, 10 чакты кою, 2 уюу бар, агестеги орто чарба дегендердин эсебиндеги киши болсо, Болот Акын Жестем өмүр бою кой бакка менен коюн өткөрүп бергенден кийин колхоздон башкаларчылап биринекин кой косу курап чыкпай, чычка кулагы жок чыккан жалаң төштөрдөн эле. Учураша кетейин дедим деп бир күн эле ошол Болот Акын Жестем келип калды. Касым Жестем кородо чийненин дөңгөлөгүн сайдол менен ыракаттанып майлап олтурган. Жаңы тиктирген китил кийип алыптыр. Ошонусун көрсөтө кетейин деп келсе керек. Аябай жайдары. Үйүнөн жакшылап майлап чыккан хром өтүгүнүн майы автобустан жаңы эле түшкөндүктөн азырынча чаң жок элек. Жалтырайт. Кээде жылкынын майы менен мурутунда майлап алчу эле, бул жолу да ошентип чыкканбы, анысы да жалтырайт. Салам бергенден кийин эле чийнеге да темир дөңгөлөк салчу эле. Бизде азыр баары эле желим дөңгөлөк салып калган. Атка да жеңил. Ыргытып ийиңиз чалдагыны тейтпей деди кычырап. Жакшылап майлап койдум, буюрса ат кыйналбайт эми. Темир эмеспи, бышык да болот, көпкө чыдайт деди Касым Жестем жымыйып. Болот Акын Жестем андан ары басып уй менен торпоктун байланган жерин айланып чыкты. Уйларыңыз эмне ач күсөндөй болуп арыктаган? Кебетеси кантет? Жемден калган го. Малды да ушинтип багабы? Биз жактын уйлардын өңү мындай эмес деди. Силердин кара коюндун чөбү кубаттуу болот эмеспи? Жемин деле, чөбүн деле жеп атат. Уй баласы ач курсак болот окшойт. Кудай жалгап көк чыгып калды, эми бат эле тыңып кетет деди Касым Жестем. Атыңыздын туягы да өсүп кетиптир. Биз жакта туягы минтип өстүрбөй, тегистеп турат. Болот Акын Жестем анан чөп коруктун урап калган жагына айланып келди да, ушуну оңдоп алганга кол тийбей койду, сапкос бошотпойт деди Касым Жестем актанып. Сокмода дубалбы, күн жаасы эле тейип урап калат. Биз жакта короолорун жалаң цемент менен сала баштады деди. Болот Акын Жестем Касым Жестемдин жыгылып жаткан дубалын жактырбай. Аңгыча эжем чайга чакырды. Биз жерге жайылган тасмалды тегеректей мандаш токундук. Үстөл жасатып алсаңар болбойбу? Кантип олтурасыңар бутуңарды талыбай? Бизде азыр баары эле чайды үстөлгө ичип калышты деди Болот Акын Жестем. Ошентсек жакшы болот эле деди эжем. Бала кезде күйгүмдөгү мүрзөлөрдөн коркчумун. Бир жолу уй издеп жүрүп күйгүм кирип кетти. Коркконум терек суу менен ойтерскендин чегиндеги калың чыйгаланган бейиттер. Бастырсам атым да кошкуруп, токтой калып, үркүп сала берчүдөй жүрөктү ого бетер түшүрөт. Эптеп эле ушул жерден өтүп кетсем экен деп, чыйпыйым чыгып, калың мүрзөнүн чети көрүнөрү менен камчы бастым. Артымды карагандан корком. Ансыз да туш-тушумдан караңдаган чийлер бейиттерин көтөрө чуркап, мени көздөй жабалактап келатат. Эбак чөбү жыйналып алынып, какшып жаткан талаанын таш жолуна чыкканда гана эсимди жыйып, тизгин кагып, ал тургай кыңылдап, ырдап да жибердим. Айылдын босогосун аттаардан мурда эң алгач мүрзөлөргө жолугасың. Тирүү жүргөндө өлбөчүдөй болуп, Кудайын тааныбай калгандар Кудайын таанысын деп, эсирип кеткендер эсине келсин деп, бул дүйнөдө өлүм барын эстеп туруш үчүн кыргыз
көрсөткөн адамдарын ушинтип айылга жакын жерлерге жашырган турбайбы деп да ойлоп кетем. Айыл элестегенде эле адегенде анын боз шыбак баскан бейиттери, анда жаткан жакын адамдарым эсиме түшө берет. Көрсө төрөлгөндөн баштап эле ар кимибиз өз мүрзөбүздү көздөй келатат турбайбызбы? Тирүүлүгүң да, минип турган атың да, тийип турган күнүң да бир тыйынга арзыбаган кез келет экен. Көрүстөнгө жакындаган сайын акыры ушун үчүн жашадым беле деп колу бутуң байланган койдой тыбырап, тапкан тергениң, дүнүйө мүлкүң, атак даңкың, аялың, балдарың дагы алып кала албасын билген соң, болгону бул жалган дүйнө бир кийип чечип таштай турган көйнөккө окшош экендигин билген соң, акыры мына ушул бейиттерди жабынып жаткан ата энеңдин, жакындарыңдын жанына барып жатаарыңды моюн кыласың. Ошол жакын адамдардын бири кампачы Мария апам. Маркум өңдүү түстүү, келбети келишкен, өзү коммунистка, Айтматовдун толгунайына окшоп Керим Аралдай керилген, баскан турганы көздү суктанткан керемет жан болчу. Райондогу кадыр барктуу адамдардын бири эле өмүр бою совхоздун кампасын кармап жүрүп пенсияга чыкты. Мени айылдагылар Шакен дешет. Жеңе Шакениңди берип тур деп уунелеп алчу элгек сурагандан бетер Мария апам кээ бир күндөрү мени энемден сурап кетер эле. Мейлиң кагылайын, сага бербегенде кимге бермек элем, ала кой деп энем мени Мария апама кошуп берчү. Мария апамдын сөзүн жетим кемпир Тургай айылдагы кадыр барктуу деген, аттуу баштуу деген аксакалдардан бери эки кылчу эмес. Көрсө мени жорого жанына караан кылыш үчүн ээрчиткенге сурап алчу экен. Айылдык ага жеңелер согуштан кийинки оор жылдардын түйшүгүн ушинтип кечкисин ыр менен тамаша менен басчу тура. 50-нчы жылдардын саргайган барагынан алган жоро ырлары булар. Түлкү бир качат түз менен, тайгандар куут из менен, татына келин экенсиз, таанышкым келди сиз менен. Саябандуу дарака сагыскан учуп конбойбу, санаалаш болуп секетим, санасам өңүм оңбойбу. Көлөкөлүү дарака көгүчкөн учуп конбойбу, көңүлдөш болуп секетим, көксөсөм өңүм оңбойбу. Жорону кимдер таптı экен, жорого келген жакшы экен, жоголуп кетчү жашоодо жолугуп турчу бакт экен. Аркырап аккан кашка суу, арыгмак кешсе башка суу, жанашсам жаман көрбөчү жаккан жок сенден башкасы. Жолбунай жашоо иттики, жоронуку биздики, ылайык көрсөң ырдап кой, ыргесеги сиздики. Секетпай деп ырдаймын, секетим көөнүн кыйбаймын, сени менен бир болсом, сел алып кетсе туйбаймын. Бопороз чектим кумарга, боорукер болуп тураарга, боорукер кетип башкага, бопороз калды тумарга. Аста басып теңселип, айылымда жоктур сенчелик, кермурут жигит ойлоп кой, келиндер күйбөс менчелик. Деп кайгы менен кубанычтарын, санаа менен сагынычтарын, арзу менен армандарын ырдашчу. Мен анда кичине кезим, жородогулардын ыры менен тамашасын түшүнө турган куракта эмес элем. Мария апам биздин айыл тегиз уйкуга чөмүлүп, кайыңды тоолорунун жаш баладай кидиңдеген жели сагынып калгансып, көчө наралап кетип, кайтып келатканда аныбызды таппай калып, алакандай асманыбызга толуп чыккан жылдызыбыз ушунчалык жакын болгондуктан, кокус менден узунураак эле акелеримдин биринин төбөсү тийип кетсе, шар этип төгүлүп келип буталдыма түшө тургансыган түндүн бир окумунда үйүмө жеткирип, устуканым менен кошо энеме тапшырчу. О, балекетиңди алайын жылдысым, келдиңби деп энем тосуп алчу. Адегенде чоң балдардын жазган каттарын кыздарга ташыган почтальон болуп жүрүп, кийин мен да балдарды почтальон кыла баштадым. Менин каттарымды башкаларга караганда Турсун аалы менен Азыкбек көп ташыды. Экөө тең мен жазган каттардын жообун ап келмейин көгөрүп келишчү эмес. Сайга барып алып сүйүү жөнүндө, кыздар жөнүндө сүйлөшө берелик. Биз жаш кезде айылда бир же эки гана каттын үлгүсү болор эле. Сүйгөн кыздарына кат жазгысы келгендер ошол каттардын үлгүсү кимде экенин сураштырып жүрүп, кимдердин колунда болсо ошолорго барып, аст үстүнө түшүп, акелеп жакелеп атып 1-2 саатка араң сурап келишчү. Ушундай каттардын бири менин эсимде али күнгө чейин сакталуу. Ал Тургай аталышынан бери билем. Булбулдан кызыл гүлгө деп аталчу.
кат колдон колго өтүп, айылдын кыз сүйгөн куракка жеткен жигиттерин бир сыйра кыдырып жүрүп, жедеп эскирип, бүктөөлөрү жыртылып, бүктөөлөрүндөгү тамгаларынын бири окулса бири окулбай калган абалда келип колубузга тийчү. Биз анан каттын үлгүсүн маңдайыбызга жайып алып, андагы ар бир сөзүн калтырбай өз катыбызга көчүрүп чыкчубуз. Азыр ойлосом ошол каттагы ырылар Боогачынын эл оозундагы секетбайларынан, Шота Руставелинин биздин алы кулга турган жолборс дерсин жамынган баатырындагы ашыктык ырыларынан алынчу экен. Кызык жери биз дагы катка сүйгөн кызыбыздын атын жазбастан, булбулдан кызыл гүлгө деген темасын коюп алып жазчубуз. Булбулу каттын ээси, биз кызыл гүлү кыз болчу. Каттагы сөздөр, ырылар өзүбүздүкү болбосо дагы өзүбүздүкүндөй сезип, жообу келгиче санаага батып, сарсанаа боло берер элек. Каттын кимге багышталганын каттын ээси менен кат ташыган почтальон гана билчү. Ошол каттарда калган саптар булар. Кара балта сокулук, кат жаздым сага отуруп. О деген тамга тегерек, окуудан башка не керек? Гүлдү бир тарткан себебим, гүлдөп өссүн дегеним. Гүлдөй өс, гүлдөй жайна, кеткен өмүр келбейт кайра. Тамганын бири ээ болот, таанышып алсак не болот? Кат жаздым сага эстелик, калбасын жерде тепселип. Эскерме жаздым кичине, эки барак ичине. Фрунзенин калаасы, ысык экен абаасы. Окуп билим албаса, оңолбойт адам баласы. Телефондун кулагын оңго солго бурадым. Эстелик кылып жүргөнгө сүрөтүңдү сурадым. Ырбаачы көлдүн маягы, уручка колдун таягы. Капа болбой окуп кой катымдын ушул аягы. Кийин анан биз көчүрүлгөн катты эмес, өз катыбызды жаза баштадык. Бул да өзүнчө жүрөктөгү кичинекей революция болду. Айылыбызда биз биринчилерден болуп сүйгөн кызыбызга китептерден алынган же эл оозунан чогулткан бирөөлөрдүн чоочун, ой санааларын эмес, өзүбүздүн жүрөгүбүздөн чыккан ой тилегибизди айтууга жол салганбыз. Мен сырттан караганда болбураган жоош сары бала болгон менен, жооштон жоон чыгат болуп, 7-класстан тартып тришундуктай кат жазгыч болуп кеттим. Мага ал тургай сүйгөн кыздарын арнап чоң балдарда кат жаздырып алчу болду. Сүйүү каттарын таза пейил, таза ниет менен, андан да жөн сыя эмес, кызыл сыя менен жазчу болду. Мен кызыл сыяны энемдин жүн боёгон кызыл боёгунан сурап алып, пенициллиндин бөтөлкөсүнө чылап келе берелим. Анан катты баштаганда эле жакшы көргөн кызыбызга бул катты сыя эмес, жүрөгүмдүн каны деп бил деп аягына 3 илеп белги коюп туруп баштаар элек. Ошондо катты чын эле сыя менен эмес, каныбыз менен жазып аткансып жазчубуз. Каттын аягына жебе же канжар сайылган жүрөктүн сүрөтүн тартып, анын учунан шорголотуп кан тамчылатып койгонубузду кантесиң. Кудай Таала мага өңдөн бак айтпады. Өңдөн бак айтпаганына карабай делбектеп, болгондо да кыздардын өңчөй өңдүү түстүүлөрүн, эң эле сулууларын сүйгөнүмдү айтпайсыңбы? Үч өчкөнсүп мен сүйгөн кыздардын баары мендей болбураган жоош сарын эмес, өстөрүндө өңдүү түстүү, ичи коюнга бат кирип кеткен шылуун, жулунган спортсмен балдарды жактырчу. Ошондо өңдүү түстүү боло албаганым менен, ичи коюнга кирип кеткен шылуун боло албаганым менен, спортсмен болгум келип, жеңил атлетикага катышып, 100 метрге чуркоодон айылдан астыма адам салбай, жалгыз турсам менен райондогу чемпионатка катышып, ас жерден чемпион боло жаздап барып токтогом. Бирок мен сүйгөн кыздар менин чемпиондугума түкүрүп да койгон жок. Ошондон кийин спортту да таштадым. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.